Кыргыз Республикасы айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фонду менен 1996 жылдан бери кызматташып келет. Ал убакыттан бери фонд тараптан биздин мамлекетке олуттуу колдоо көрсөтүлүүдө. Мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү 1 жана 2 ири долбоорлорун ишке ашырууга 2013 жылдан тартып 2019 жылга чейин убакыт камтылган. Долбоорлор ишке ашыруу аймагы менен гана айырмаланат. Биринчиси Ысык көл Нарын облусун жана Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районун камтыса, экинчиси Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарын камтыйт. Айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан каржыланган бардык долбоорлор өлкөбүздө жайыттарды башкаруу жана ветеринардык кызматтарды көрсөтүү тутумун түп тамырынан кайра түзүүгө негиз болуп берген. Жайыт жөнүндө 2009 жылы кабыл алынган мыйзамдын артынан эле жалпысынан жайыттык мыйзам чыгарууну жакшыртуу иштери жүргүзүлдү. Долбоордун дагы бир аракеттеринин бири жайыт пайдалануучу бирикмелеринин чакан долбоорлорун ишке ашырууга гранттык жардам катары 1 миллиард сом бөлүп берилген. Жергиликтүү коомчулук берилген каражатты кайда жумшоону өзү чечкен. Ошол эле учурда чакан долбоорлордун баасынын 25%-ын өздөрү чыгарышкан. Акча, жумуш же материал түрүндө. Эми бульдозер, экскаватор же трактор сатып алып, койлордун жүнүн кыркуучу көчмө пунктуларын же сууга түшүрүүчү мончолорун куруп, жайыттардын абалын жакшыртуу же малдын саламаттыгын көзөмөлдөө зарыл көйгөйлөрүн алар өз алдынча чече алышат. Айта кетчү нерсе, Кыргызстан 1991 жылы эгемендүүлүктү алгандан бери жайыттардын абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бирок бир нече жылдын ичинде донордук жардамдын аркасы менен көптөгөн каражаттар жумшалган. Эми мына биз акыркы убактарда биздин областта мына бир топ иштер болуп атат. Ошол айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча долбоорго меморандумга кол койгонбуз. Ошондо мына техникаларды алып берүү боюнча айыл өкмөттөргө, ошондой эле ветеринардык клиникаларды куруу боюнча мына ошолордун мына бүгүн азыр бардык айыл өкмөттөрү мына ошолордун баарын алышты. Мына ветеринардык клиника биздин областта азыр 25ден ашык ветеринардык клиника салынды. Техникалар алынып атат. Мына чукул арада эле ошол мал чарбасын өнүктүрүү боюнча дагы 26 проектибиз өттү. 52 миллион сомдук буюрса мына бир топ ошон үчүн иштер жүрүп атат. Эми булардын баарын биз азыр көзөмөлдөп сапаттуу жүрүп, анан кийин негизинен элге кызмат кылыш керек. Анан эң башкысы жыйынтык чыгарылыш керек да ошондо. Эми айыл аймактар инфраструктураны, жайыттын абалын жакшыртуу же малдын саламаттыгын көзөмөлдөө сыяктуу зарыл көйгөйлөрүн өз алдынча чече алышат. Мисалы, Алай районундагы Гүлчү айыл аймагында 250 гектар жайытты коруунун натыйжасында кышка тоют дайым болуп, миллион сом үнөмдөлдү. Мурда болсо чөптү мал тебелеп салып, сатып алууга туура келчү. Элдер дагы ушул жайыт боюнча эми кичине түшүнүп алышты. 25-20% эмгек салымы дегенден мурун элдер түшүнгөн эмес. Азыр түшүнүп изденип ушу донорлорду өздөрү издеп калышты да. Дагы кандай жумуштарды аткарабыз, кайсыл проектилер жазалы деп элдер аябай азыр кызыгып калышты. Бүгүнкү күндө түзүлгөн 454 жайыт пайдалануучулар бирикмелери бекем пайдубалга ээ. Жергиликтүү бийлик менен бирге 10 жылдан бери жайыттарды башкарып келишет. Для нас было очень важно именно, что объединение пастбища-пользователей, они выросли как институты. Задача, кроме того, что были большие инвестиции такие в капитальные средства, было в основном с тем, чтобы эти институты стали устойчивыми, и они сами могли дальше жить и развиваться. Долбоорлордун башкы салымынын бири жайыттардын чек араларын демаркациясын өткөрүү жана картага түшүрүү болду. Мурда чек аралар так болбой, талаш учурларды жаратчу. Жайыт комитеттерине электрондук түрдө иштелип чыккан жайыт карталары таратылып берилген. Аларды колдоно билүүсү үчүн Google Earth программасы жана GPS шаймандар менен иштөө боюнча окуулар өткөрүлгөн. Картага түшүрүү жайыттарды натыйжалуу башкарууга жана сарамжалдуу пайдаланууга, алардын абалын жакшыртып, малды жайуу графигин карманууга мүмкүнчүлүк берди.
Бул ГИС лабораторияга 2 чоң плоттерлер алып келинген. Бул плоттерлер менен карталарды жасайбыз жана копияларды сканерлеп копияларды жасап жайыт комитеттерге таратып беребиз. Ар бир жайыт комитетке компьютерлерине киргизилип, ошол чегараларды, аянттарды, кантип участоктарды тапканды жана деградация болгон участоктарды белгилөө, кийин малды бөлүштүрүүдөгү кайсы жерге көбүрөөк малды жайганды жана сыйымдуулугуна жараша жана башка маселелерди ошол карталардан карап, тактап үйрөтүлгөн да жайыт комитеттерге. Ошондой эле долбоордун алкагында өлкөдө аба ырайын жана коркунучтуу гидрометеорологиялык кубулуштарды эртелеп кабарлоочу тутум жайылтылат. Азыркы мезгилде ошол жабдыктардын баарысы, ошо компьютер жана программалардын баарысы Кыргыз гидрометке жана жайыт департаментинин ГИС лабораториясына алып келип орнотулуп атат. Эми ал программа иштеп баштаганда кийин биз 10 күндүк малчыларга жана айыл чарба адистерине 10 күндүк маалыматты берген деп туруп ошону менен даярданып атабыз. Ал маалымат көбүнчө шашылыш түрүндө өзгөрүүлөр боло турганга көбүнчө белги берилет. Анан кийин эми малчыларга ошол маалыматты кандай жеткизе турган жагы боюнча дагы иштеп атабыз. Мына ГИС платформадан автоматташтырып түрүндө бүт баары иштеп чыгып, карта түрүндө болобу, диаграмма түрүндө болобу, таблица түрүндө болобу маалыматтар берилет. Берилген интернет аркылуу берилет, электрондук почта боюнча, WhatsApp боюнча берилет, же болбосо райондук структура аркылуу, жайыт комитеттер аркылуу ва малчыларга чейин, жайыт пайдалануучуга чейин жеткизилет. Анан кийин эми жайыт комитеттер ал маалыматты алып туруп, өзүнүн планын түзгөндө мына кайсы мезгилде жайытка малды айдап чыгыш керек, кайсы мезгилде түшүш керек, ошонун баарысы боюнча мына планда график түзүп алып туруп, ошол маалымат менен ошо иштейт. Муктаж фермерлерди үйрөн менен колдоо долбоордун өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна кошкон дагы бир көрүнүктүү салымы. Күздүк арпанын 700 тоннага жакын көөлөндүрүлгөн үрөнү Ысыкөл, Нарын, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында түзүлгөн 136 коомдук үрөн фондуларына тапшырылып берилген. Фонддордун өнүгүшүнө жайыт комитеттери жооптуу. Бул болсо жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин институционалдык өнүгүшүнө шарт түзөт. Ушундан азыр бизге ошол Кыргыз жайытынан бизге арпа кылып берди, гектарга 20 гектарга себер берди. Ушундан бизге азыр малдар тоюттандыруу боюнча бизге быйылкы жылы 8 тонна арпа берет. 8 тонна арпа берип, ушу элге беребиз таркатабыз. Кийинки жылы 16 тонна болот. Ушу быйыл дагы сүйлөштүк, ушу жөөрүнүн дагы эспорсеттин уруктарын себебин пландаштырып атабыз да. Мына 5 жылдык планга ушуну көрсөтүп калган жакын күндөрдө. Бул эми өзүбүзгө эле жакшы болот деп ойлойм мен. Жайыт жерлеринин абалы жайыла турган малдын ден соолугунан да көз каранды. Андыктан долбоор республиканын ветеринардык кызматында колдоого алды. Негизги басым жеке ветеринарлардын мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга жасалды. Аларга гранттык негизде шаймандар топтому жана эки жака чыгууда мобилдүү каражаттар, мотоциклдер берилди. Бардыгы долбоор аркылуу 700гө жакын мотоцикл сатылып алынган. Өзгөчө кубандырган нерсе, мындай жабдууну алгандардын арасында айымдар да бар. Мал чарбаны өндүрүү, өстүрүү, жайыттарды колго алуу, жайыттарды өздөштүрүү менен мал чарба асыл тукумдуулукту, эпизоотологияга абал малдардын оору сыркоосун жок кылуу, малдын тукумчулугун, малдын сүтү, эт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштеп келатабыз. Айылыбыздын жашоо тиричилиги жакшы, жайыт комитеттери иштеп атат, позже жагына жардам берилип атат. 2006-2008 жылдары бизге позже Арис тарабынан бизге эме берилген, холодильник, ар кандай ветеринардык инструмент,
дары дармектерибизди бергенбиз ира. Ошолорубуз аябай бизге керге жарады. Холодильниктерибизге вакциналарын коюп атабыз, дары дармектерибизди коюп атабыз. Өзүбүздүн турмуш тиричилигибизге аябай жакшы өлгөлөрүн берип келатат. Жеке ветеринарлардын жардамы менен эхинококкоз менен күрөшүү программасы жүргүзүлүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, эл арасында бул ооруну жуктуруп алгандардын саны бир аз азайганы байкалууда. Ветеринария илимий изилдөө институтунун маалыматына караганда, иттердин эхинококк жуктуруп алуусу да төмөндөгөн. Иттер тууралуу бардык маалымат долбоор тарабынан атайын иштелип чыгып, DOCS электрондук маалымат базасында сакталып турат. Аты, жынысы, иттин идентификациялык номери, ээсинин аты жана эң башкысы дегельминтизациялоо өткөрүлгөн күндөр. Мунун баары аталган программада жазылат. DOCS-тун жардамы менен ветеринардык инспекцияга эхинококкоз боюнча кырдаалды көзөмөлдөө жана анализдөө жеңил болуп калды. Айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фонду жана башка донорлор тарабынан каржыланып жаткан долбоорлордун баары бири-бири менен өз ара байланышта. Бруцеллез менен күрөшүү программасы айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүү долбоорунун колдоосу менен башталып, мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү бир долбоорунун арты менен уланды. Долбоорго тартылган аткаруучу уюмдардын биргелешкен иш-аракеттеринин жыйынтыгында дагы бир олуттуу натыйжага жетишүүгө мүмкүн болду. 2017 жылы калк арасында бруцеллез менен ооруган адамдардын саны дээрлик 5 эсеге кыскарган. Ветеринардык кызмат көрсөтүү жеке менчик болуп калганы мал ээлерине белгилүү. Ал эми мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунун колдоосу менен ал мыйзамдуу негизге өткөн. Жеке ветеринарларды мобилизациялоо жана колдоонун жыйынтыгында мал доктурлардын саны 2600-гө жетти. Дал ушунча адис азыркы учурда Кыргызстандын ветеринардык палатасында каттоодо турат. Буга карабастан жаш ветеринар кадрлардын жетишпегендиги дагы деле көйгөй жаратып келет. Долбоордун жардамы менен 2019 жылы Агрардык университеттен 100дөн ашуун бүтүрүүчү ветеринар кесибине ээ болуп чыгат. Алар профессионалдык жолун өз айылдарынан башташат. Айыл чарба азыктарын рынокко чыгаруу көп баскычтуу жана убакытты талап кылган процесс. Долбоор өзү камтыган аймакта мал чарбачылык жана өсүмдүк азыктарын өндүрүүдө кошумча нарк чынжырын өнүктүрүүгө жардам берет. Жогорку кошумча баасы менен азык түлүктөрүн өндүрүү дайыма пайдалуу. Андыктан бул багыт таасирдүү болуп, айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан каржыланган башка рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунда өрчүтүлөт. Бул долбоор айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү, мамлекеттик ветеринардык инспекция жана АРИС тарабынан аткарылып, агробизнес, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн жана каржы институттарынын өкүлдөрүнүн күчүн бириктирет. Кыскасын айтканда, биздин проекттердин баары ушул элдин ошол айыл жергесинде жашаган фермерлердин деңгээлин жогорулатуу, алардын доходтуулугун жогорулатуу, кирешесин көбөйтүү, алар ошо өздөрүнүн баккан малынанбы, айдаган жериненби ошолордон тийиштүү деңгээлде пайда табуу, пайда алуу. Жанагы жардыларга, анан жаштарга, аялдарга ушундай жардамдарды көрсөтүп атабыз да. Бирге умтулуу, алдыдагы милдеттерди түшүнүү жана үзүрлүү эмгек гана алдыга коюлган максаттарга жетүүгө ишеним берери шексиз. Муну мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоору иш жүзүндө далилдей алды.